кыла албайм дүйнө жүзүн. Кеткен келген жолуң менен. Ойлонгондо эки жака бас шаштырбайт эч ким сени. Бир ишке ашпаган максатым бар эле да. Мен ушу коомдогу аялдардын ордун жаңы деңгээлге көтөрүш, алардын бири-бири менен баарлашканга, маалымат алмашууга аянтча түзүү максатым бар эле. Ошол максатым быйыл ишке ашып, жазында биз Проондун жергиликтүү коомдук уюмдардын мүмкүнчүлүктөрү кеңейтүү долбооруна катышып калдык да. Анан мен лично өзүм Жаңы Жер айылындагы маданият үйүнүн атынан катыштым. Ошентип биз долбоорго катышып, маданият үйүбүзгө керектүү мебелдерди, анан Чыпалак театрына формаларды, шайыр апаларга формаларды, жана комуздарды, улуттук аспаптарды, аккордеондорду алып алдык. Биз мурдадан иштегенбиз, бирок мындай шарттар болгон эмес да. Көп жылдан бери иштейбиз бу жерде биз. Азыр мына жакшы шарттар болуп калды. Биз каалаган убакта келип, жылуу жерде отуруп, кааласак репетиция кылабыз, кааласак мындай жөнүндө сүйлөшүп, мына музыкалык аспаптарыбыз жаңы келип, булардан бизге жеңилдик болуп атат азыр. Жаштыгыбызда көрбөгөн караокени көрдүк. Бизге жеңилдик, театрдан кыйла ошодон бери өнүгүп калды. Булардын күндөн күнгө тажрыйбалары ашып, Кудай кааласа аракет кылсак, иштесек болгудай шарттар болуп калды да бизге. Кудай кааласа эми кыштадан бер жылуу болот, келип каалаганча отуруп, дагы Кудай кааласа мындан дагы жакшы шарттарды күтүп атабыз. Дагы саны көбөйдү. Ар бир айылда бизде өзү 8 айыл бар. Ар бир айылда биздин маданият кызматкерлерине биз шайыр апалар тобун түзөлү, биз дагы силерге барып туралы, биз дагы ырдап туралы деген сунуштар көп түшө баштады. Анан биздин Чыпалак театрында мен ушул театрга катышат элем, мен комуз үйлөнөт элем, мен аккордеон үйлөнөт элем деген жаштардан көп келип, көп ушу суроо талап жаралып жатат да. Ошол аянтча түзүлгөндүгүнө кызыгып, далалаттангандардын саны көбөйдү да.